Саламатсыздарбы биздин катталуучулар, сиздер көрүп турган бул Сенамед клиникасынын ичиндеги фиточелек жайгашкан бөлмө. Дал ушул бөлмөдө фиточелек жайгашкан. Бул жайгашкан челек эмнеси менен пайдалуу дей турган болсоңуз, биринчиден тери ооруларынан пайда, андан сырткары иммунитетти көтөрөт, стрессти, депрессияны алдын алып аны арылтат жана ошондой эле кандагы канттын деңгээлин дагы төмөндөтөт экен, дагы кан басымды нормалдаштырат. Анан мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр, эң негизгиси дал ушул челек аркылуу организмдеги токсиндер, шлактар чыгат экен, дагы ашыкча салмактан арылууга эң сонун өбөлгө түзүлөт экен. Ал эми кантип дей турган болсоңуз, буланат. Мына сиздерге көрсөтөйүн, келиңиз оператор жакындан көрсөтсөңүз болот. Мынакей мунун ичинде салынган кадимки эле арча, андан сырткары ар кандай дары чөптөр, майлар кошулуп, буланып организмге эң сонун таасирин берет экен. Ал эми азыркы тапта дал ушул фиточелектен чыгып, андан соң жылуу ооруп жаткызып койгон дагы кардарыбыз бар. Сөзүбүз кур болбош үчүн дал ушул айымдын өзүнүн пикирин уксак. Жерге кызым кел деген жайында түшүп кеткем. Анан ооруп бир жактан немем колдорум кыймылдабай, жел бийишип, ошодон жакшы болуп кеткем. Үйгө барып элестетип, анан кайра дагы келдим. Бир баягы эшигиңер төрүнөт, энесин көрүп кызын ал дейт. Ансарындай өйнөктөн келатканда эле таптаса, сонун киши көңүл ачылат. Анан берде фитобочкаңар аябай сонун экен, ооруган жерлерим басылып, аябай сонун жатып атам. Анан эми мынакей завертуняга ороп коюшту. Аябай жакшы илгеринки кыздар иштейт экен. Жакшы мамиле жасап, келиңиз апа, келиңиз, мындай кылайын, тигиндей кылайын деп иш кылып бердим, баары эле жагат. Шайлоо Үркүнбаев Асамат ушундай клиника ачып койгонуна. Казбек деген врач бала бар экен, ада жакшы. Массаж дагы жакшы экен деги. Ошо давлениям көтөрүлчү эле, давлениям да көтөрүлбөй калды. Анан бүгүн сүйүнүп атам. Өзүм тим эле берге жатып алып, керемет болуп эле өзүмчө элдер келгиле, бизге окшоп жатып, фитобочкага түшүп, массаж алып, ден соолугуңар чыңагыла. Ошону каалайм. Баарына ушул жерде иштегениңерге өмүр узун болсун, ден соолуктуу болсун. Ушундай жакшы тейлегенине мага ушундай жакты да. Адамды жашартып коет экен. Хижама 2 жолу алдым. Баштан да алдым. Ошо айтып отурум го, бияктан өзүм таластамын. Ашуудан келатканда башым тегеренип айланып, соргодон келип, кусуп, ушинтип келчү элем. Азыр тим эле кече келдим, соп эле келдим. Ошо жайында алгам, ошо боюнча сонун болуп жүрүп. Мен ошо ырасымын деп атпаймынбы? Баарына ырасымын. Сонун мындай жашаргансып, чыгып ден соолугум жакшы болуп калды го. Жолдо келатып айтып келсем, бир аял айтат, каарди экен, мен да барат элем деп. Анан айтып бергем. Тим эле кече жакшынакай болуп эле сүйлөп, күлүп келдим ашуудан. Сонун